43 жашка чыккан кызбырак кыргыз эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Ош облустук филармониянын жетекчиси Гүлшайыр Садыбакасова 1976-жылы кызбырак тобун негиздеп жатканда топтун өмүрү узун болоруна көп ишенбесе керек. Кызбырак үчүн Гүлшайыр Садыбакасова көп нерсени, анын ичинде аялдык бактысын да курмандыкка чалган десек аша чаппастырбыз. Топтун бүтүндөй тарыхын көз алдынан өткөрүп, маектешибиз көзгө урунарлык төмөндөгүдөй учурларга токтолду. Биринчи курамды кызбырак тобундагы Алтын Доор десем жаңылышпайм. Ал кезде фонограмманын жыты жок эле. Кыздардын баары аспапта ойноп, жанды урдачу элек. Жаңы түптөлүп келатканда 3 кызга костюмга кеземе таппай кыйналган, айлабыз кеткен күндөр болду. Баарынан жаманы 2 ай бою концертке даярдансаң, гитара чертип жаткан кызыңды жүк концерт болор күнгө аз калганда алып качып кетет. Буга чейинки мени текке кетеби деп депрессия болуп ыйлаган күндөрүм болду. Кайра кой мындай болбойт деп чыйыр алып, өзүмдү колго алып, кайра башка кызга гитара черткенди нөлдөн баштап үйрөтчүмүн. Тала түзгө барып ырдап, ден соолуктарнадык. Ал кезде жаштык менен билбей жүрүптүрмүн. Азыр өнөкөт чарчоо элдеринде кабыл болдурам. Эки сүрөттөгү айырма 10 жыл. 43 жылдан бери топту чачыратып жибербей кантип кармап келесиз деп көп сурашат. Мага айтыне кызын тапшырып жаткан соң татыктуу устат болгонго аракет кылам. Мүнөзүмдө катуулук бар. Кыздар менен көп тилде сүйлөшөм, эркелетем, урушам, алдайм, анча-мынча жерден какыс кылып коем. Бирок мурдакыга караганда жыл өткөн сайын мүнөзүм жумшарды окшойт. Жаш өткөн сайын уял тартынып калат экенсиң. 27 жашымда турмуш курдум. Анда апам мага түз айта албай жеңелеримден Гүлшайырдын жашы өтүп баратат, турмушка чыксын деп айттырыптыр. Жолдошум Мамырасул деген жигит менен студент кезде таанышканбыз. Эт комбинатында жумушчу болчу. 5 жыл артынан чургап жүрүп 1978-жылы баш коштук. Көпкө жашадык, жашообуз жакшы болду. Бир гана талабы кызбыракты таштачы, тынч окат кылалы деди. Тала түзөп жүргөн аял кайсы эркекке жаксын. 1990-жылдары ишкерликке өтүп кеттим. Андан түшкөн каражатты топко жумшап жүрдүм. Күйөөң деле айта берип чарчайт экен. Экөөбүздүн ортобуздагы жарык ошентип чоңойду, ал музады. Акыркы 7 жылда өзүл кесил жашап калдык. Кийин Орусияга иштегени кетти. Араң турган жип ошону менен биротоло үзүлдү. 2002-жылы расмий ажыраштык. Азыр ал Самарада үй бүлөсү менен жашайт. Эми 60-тан ашканда отуруп алып, ошол жылы туура эмес кылыптырмын деп өкүнгөндө эмне? Аял менен эркек кылып жараткандан кийин тең карый турган адамың болсо деген өкүнүч албетте болот. Кудай берген мээримди жерип жаштык кылгандырмын. Андан кийин деле колумду сурап, сөз айттырган мырзалар көп болду, бирок мамиле түзгөнгө деле убакыт керек экен. Кызбырак деп сабалып жүрүп, азыр бактылуу тайынемин. 300дөн ашуун кызды тарбиялап чыгардым. Азыр алардын алды дүйнөнүн булуң бурчунда бактылуу жашап жатышат. Бала чакалуу, күйөө балдарым ыйбалуу. Кайда барбайын эжекелеп тосуп алып сыйын көрсөтүшөт. 30дан ашуун кыз чыгармачылыгын улантып кетсе, калганы үй бүлөлүк бакытка балкып турган кези. Ар бир жолугушуубуз жакшы маанайда өтөт. Өткөн кеткенден кеп кылып неберелериме батамды берип кайтам. Тайынелеп турушат. Мындан артык бакыт жок болсо керек. 5. Кызбырактагы кыздардын ичинен кенжеге кылган жакшылыкты эч кимге кылган эмесмин. Сатып кетет деп ойлогон эмесмин. Мен азыр топту дүркүрөтүп чыгарбай жаткан себебим да ушул. Көңүлүм муздай түштү. Оргуштап келе жаткан энергия, ушул кыз эле кейін мени сатып кетет деген ой келгенде тык токтойт. Ага берген мээнетимди баарын Садыбакасованы тааныбайм деп бир ооз сөз менен сызып салып жатса, кандай абалда калышым керек эле? Кыргызда кичүү адам улууга баш ийип кечирим сурап келет. Асмандан башына олтуруп алып мени жамандабай алдыма келсе, балким кечиришмекпиз. Убагында андай мүмкүнчүлүк көп болду, бирок бирин да пайдаланган жок. Эми убакыт өтүп кетти. 6. Жашоодогу медерим ул кызым, бирок сайкалда менин беттегеним бербеген өжөр катуу мүнөзүм жок. Атасын тартып жумшактыгынын айынан көп кишиге алданды, сатылды, оозу күйдү. Кичине мүнөзү катуу тартып калабы десем, кайра эле болбойт. Кантсе да өз каным эмеспи, ага толук ишенем. Мурдага караганда такшалып калганы байкалат. Бул жолку концерттин жүгүн көтөрүп жатат. Эрмегим жакында 18 жашка чыкты. Бишкектеги окуу жайда 1-курста окуп жатат. Канчалык мүнөзүм катаал болбосун, энелик кылып балдарыма катуу талап кое албайм. Койгон күндө деле эки жагымдан чыгып жибитип алышат. Азыр экөөнүн тең санаам тыч. Сайкал чыгармачылыктан орун тапты. Экөөнү кийин топту алып кете алгыдай кылып бышырып ийилеп жаткан кезим. 7. Учурдагы топтун курамы. Эмнегедир тандалган кыздар 2 жылга жетпей турмушка чыгып кетип жатышат. Ар кандай шартка байланыштуу топтун курамы өзгөрүп жатат. Топ түптөлгөндөн баштап кыздар менин каржылоомдо болушкан. Азыр деле ошондой. Үйгө кап күрөч, картошка, башка азыктын түрлөрүн алып барам. Кыздардын милдети өзүн чыгармачылыкка арноо, башка түшүк менен баштарын оорутушпайт. Бүт чыгымы менин мойнумда. Ал эми топтон кеткен кыздар өз алдынча тойлордо,
иш чараларды ырдап оокат кылып жүрүшөт. Ош облустук филармонияда 20 жылдан бери жетекчи болуп келем. Акыркы жылдары топтун ишине колум жакшы тийбей калып жатат. Кээде кыздарды 2 ай бою көрбөй калам. Булак Леди Кейджи.